Я был удивлен, Ошто эң даамдуу ашпазган ашпозчу тандалып Дубайга эс алуу жолдомосу берилди. Дем алыш күндөрү уюшулган Ош шаарындагы аш фестивалына Кыргызстан, Россия, Өзбекстан жана Казакстандын мыкты делген ашпозчулары катышты. Алгаш жолу уюшулуп жаткан иш-чараны Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев жылда салтка айландырып, өткөрүүнү башкы планга койгондугун билдирди. Ошондой эле шаар мэри койчулдардын айткандыгына таянып, аштын тарыхы бүт элдерге Оштон тарагандыгын белгиледи. Бүткүл Орта Азияда, Индияда, Афганистанда бүт жерлерде бул тамак, сый тамак болуп, эң улуу тамак болуп жасалып жүрөт. Бирок палоону бул оштуктардыкы деп айткан экен. Палоо Ошко таандык. Оштуктардын улуттук тамагы деп баа берген экен. Албетте буну баарыбыз биле бербесек керек. Бирок буну эмнени негиздеп туруп айткан? Бул мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, өзгөндүн күрүчүнү, ак буранын суусуну, мына ошону негиздеп туруп, ошол улуу ойчулубуз палоону Ошко ыйгарган экен. Андан соң ашпасуу конкурсунун катышуучуларына бирдей өлчөмдөгү күрөч, керектүү азыктар менен берилип, калыстар ашпозчуларга 1 саат 20 мүнөт убакыт берди. Ал аралыкта аш даяр болушу керек деген талап коюлду. Палоо бышырууга камынган адамдар өз ыкмасына салып, от жагып, май куюп, савизен этин туурап, аш бышырууга камынды. 60 килограмм аш демдедим. Ошто тойлордо 60 грамм, ато 150 килограммда дамдай беребиз. Азыр эми 60 килограммда ошондой демди. Чайхана иштетем мен өзүм. Эми мен биринчи орун алып, неме берсе, путевка берсе, мен атам менен апам жөнөтөм. Өзүм биякта иштерим бар. Таштап кете албайм. Азия элдеринин достугу аталышындагы өткөн ашпозчулардын эл аралык фестивалында эң мыкты палоо баскан жеңүүчүлөр өз аракетин көрүп, даамдуу аш жасап жатты. Бул арада концерттик программа уюштурулуп, көңүлдүү маанайда фестиваль өтүп жатты. Пловдун мастерлери абдан фантазиялары күчтүү экен. Бири-бирин абдан окшогон, ар ким өздөрүнүн ыкмасы менен, өзгөчөлүктөрү аябай чоң, бири-бирине таптакыр окшобойт экен. Карап турсаң, баарыныкы эле жакшынакай болуп атат да. Бирок кантип баа беребиз, али жыйынтык көрсөтөт. Бирок ар кимдин өзүнүн чыгармачылыгын бул жерде байкадым да. Аш мыкты болсун деп ар түрдүү ыкмада палоо бышырган катышуучулардын да убактысы бүтүп, даярдалган аштарын калыстар сынына коюшту. Мындан тышкары кандай кошулмалар менен жасагандыгын айтып берди. Даамдуу палоо жыты бардык адамдарды аралап, чогулган адамдардын бардыгы бул күнү ашка тойду. Бул деген көптөгөн улуттарды бекемдеп, достугун дагы аштын жаңы түрлөрүн ашпозчулар ойлоп чыгат деп ойлойм. Кудай буйрса, сөзсүз келерки жылы мындан чоң масштабта өткөрөбүз деп мен ишендирип кетем. Фестивалдын жүрүшүндө Ош шаарынын тургуну Айбек Ризматов менен кошуна Анжиян шаарынан келген Хуршит Хасанов жеңүүчү деп табылды. Алар баш байгеги катары Дубайга эс алуу жолдомосу тапшырылды. Ал эми 2-3 орунду ээлегендерге баалуу белектер ыйгарылды. Бул деген көптөгөн улуттарды бекемдеп, достугун дагы аштын жаңы түрлөрүн ашпозчулар ойлоп чыгат деп ойлойм. Кудай буйрса, сөзсүз келерки жылы мындан чоң масштабта өткөрөбүз деп мен ишендирип кетем. Палоонун түрүн таңазалаган фестиваль Ош шаарындагы мурунку Мерим паркында, азыркы Сүйүү багында өткөрүлдү. Уюштуруучулардын айтымында фестиваль эл достугун бекемдөөгө, ички жана тышкы туризмди өнүктүрүүгө багытталат. Аш фестивали Ош шаарында алгачкы жолу уюштурулду. Буга чейин мындай иш-чаралар коңшулаш мамлекеттерде көп жолу өткөрүлүп келген. Ал эми өткөн жылы палоо фестивали Жалал-Абад, Чүй облустарында жогорку деңгээлде өткөрүлгөн. Адыл Акжол уулу, Эркен Бакеров, жаңылыктар.